Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Биздин студиябызда дагы бир куттуу коногубуз бар. Саламатсызбы? Биз таныштырып өтө кетсек, Республикандык наркология борборунун нарколог дарыгери Венера Асанбекова. Маанайыңыз кандай келип алдыңыз? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кутман таңыңыздар менен. Маанайыңыз абдан жакшы. Таңды кандай тосуңуз? Таң сонун. Негизи таңды кандай тососуз? Таңда биз эртең менен эрте турабыз, медиктер билесиздер. Бизди пациенттерибиз дайыма күтүп турат. Пациенттер бул оорулуу адамдар, чыдамсыздык менен күткөндүктөн биз эртең менен эрте туруп, шашылып бейтаптарга жөнөйбүз. Абдан жакшы. Айтсаңыз, негизи спирт ичимдиктери ден соолукка кандай таасири бар? Ошол туурасында. Спирт ичимдиктери абдан ден соолукка зыян, муну баарыбыз тең билебиз. Психологиялык жактан алганда дагы, физический жактан алганда дагы бул ден соолукту талкалайт. Мисалы 100 грамм арак ичкен адам, анын миллиондогон нерв клеткалары, нейрондор жабыркайт экен. Например, организмге спирт ичимдиктери киргенде, спирт ичимдиктеринин негизги составын билесиздер, бул этанол, этил спирти. Бул организмге ашказанга киргенде токсиндерге бөлүнөт. Эң негизги зыян токсин бул ацетальдегид деп эсептелинет. Бул өтө уулуу зат. Киргенде эле ошо ашказанды талкалайт. Ашказанда жара пайда болот, ашказан рагы пайда болот. Андан өтүп боорго келет. Боордун гепатит, боору жабыркайт. Боордун цирроз оорусу келип чыгат, анан боордун рак оорусу келип чыгат. Негизи эле спирт ичимдиктери бүт органды баштан башталабыз, андан бүт органдардын баарына терс таасирин тийгизет. Ошол органдардын баарынан кайсы органдары көбүрөөк жабыркатат, жабыркалат? Биринчиден бул ашказанга түшкөндүктөн ашказан жабыркайт. Биринчи. Андан этил спирти боорго келет. Боордон бул кычкылдануу процесси өтөт. Ошол эле ацетальдегид ушул жерде өзүнүн уу таасирин тийгизет. Ацетальдегид бул өтө коркунучтуу уу деп эсептелинет дагы, боорду жабыркатат. Боордун клеткалары, гепатоциттер өзүнүн кызматын аткара албай калат. Андан бул мээге өтөт. Мээдеги нейрондор зыянсызданып калат дагы. Бул жерден нерв клеткалары өзүнүн кызматын аткара албай калышат. Нежеке ушул айтсаңыз, сиз негизи ушул тармакта иштегениңизге канча жыл болду? Мен иштегениме 15 жыл болду. 15 жыл болду. 15 жылдын ичинде ушул спирт ичимдиктерине көз карандуулуктун жолун кантип алса болот экен, сиз мына практикаңыздан көрдүңүз. Негизи эле ушул спирт ичимдиктерине көнүп калган кишилер дагы арылгандар көп эле болобу? Спирт ичимдиктери, аракештик бул бир эле наркологдун көйгөйү эмес. Бул деген мамлекеттик деңгээлде каралыш керек, же болбосо глобалдуу түрдө каралыш керек. Мисалы үчүн буну үй бүлөдөн башталат деп ойлойм да. Анткени үй бүлөдө ата эне деген баласына кичинекей кезинен баштап эле спирт ичимдиктеринин зыяндуулугун айтыш керек. Же болбосо жаш жубайлар бала планировать этип бала күтүп жатканда ата энеси дагы, ошол атасы дагы, бала дагы, апасы дагы спирт ичимдиктерин ичпеш керек. Анткени ал түйүлдүккө өзүнүн зыянын алып келет. Бул үй бүлөдөн башталат. Анан врач дарыгерлер биз дайыма мектептерге, жогорку окуу жайларына, айыл өкмөттөргө түшүндүрүү иштерин дайым жүргүзүп келебиз. Андан тышкары булга мамлекет дагы өзүнүн баягы жардамын тийгизиш керек. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде экономикасы өнүккөн, эли жакшы жашоодо жашаган өлкөлөрдө спирт ичимдиктери абсолюттук түрдө өндүрүлбөйт экен. Ал сатыкка да чыкпайт экен, жана контрабанда жолу менен дагы ошол өлкөгө кирбейт экен да. Бул өлкөдө эми ичимдиксиз бир тынч, сонун, бейпил жашоодо жашашат экен. Мисалы үчүн бизде деле ошондой маселелер көтөрүлгөн, бирок биздин депутаттар дагы бул суроого, мисалы үчүн ичимдиктерден мамлекетке көптөгөн миллиондогон акчалар төлөнөт, билесиздер аны. Ошол акча деген пенсияга, мисалы үчүн пенсия төлөнөт экен, пособия төлөнөт экен. Ошондуктан биздин мамлекет абсолюттук түрдө муну спирт ичимдиктерин жок кыла албай келишет. Айтсаңыз, негизи ушул азыркы учурда ковид менен ооруган адамдар спирт ичимдигин ичип аягам деп айтат да. Бул туурабы же туура эмеспи? Бул
туура эмес. Себеби деген мынакей колубузду 60% пайыздуу спирт кошулмасы менен обработка кылып атпайбызбы? Мында биз жардам берет. Анткени кол кургакта ал 60% концентрат ал эме өзүнүн свойствосун жоготпойт. Ошол эле ичимдикти биз ичкенде ашказанда суюктук бар, ал менен аралашканда өзүнүн баягы концентратын жоготот дагы, ал вирусту өлтүрбөйт. Наоборот, ошол эле убакта жанагы ацетальдегид уузат пайда болуп атпайбы? Ошондо организмде иммундук система начарлай түшөт дагы, вирус наоборот көбөйөт. Вирус көбөйөт, иммундук система начарлайт, адам мурункудан дагы ооруп, оорунун күчөшү байкалат. Анан кийин ошо азыркы учурда мисалы үчүн кээ адамдар кан болот деп да винону бериш ичирет да. Булчу вино негизи чын эле канга айланабычы, кандай болот? Канга деп да ошо вино ичиришет кээ адамдар. Муну деле мен туура эмес деп ойлойм, анткени ошол эле винодо, ошол эле пиводо, баардык ичимдиктерде этанол кошулмасы бар. Этанол организмге киргенде ацетальдегид уузаты бөлүнүп атпайбы? Ал уузат организмди жакшы жагына эме кылбай эле, пайда келтирбей эле организм ууланып калып атат. Ал организм жабыркап калып атат да. Бирдей эле. Канды көтөрүү үчүн бул гематологко кайрылыш керек. Кандын өзүнүн жакшынакай сонун дарылары бар, жардам берген. Эжеге негизи эле ушул күндөлүк турмушта кичине сыркоолоп калса деле, бир ооруп калса деле, кичине ошол 100 грамм, 50 грамм ичип алыш керек деген бир мындай бир жазылбаган сөздөр бар го, мыйзам деп койсо деле болот го. Мындай элдин арасындачы негизи ушул туурабы, негизи анча-мынча көп эмес, ушу ичип койсо болобу? Эми окумуштуулар изилдеп чыккан 100 грамм арак организмден 20 саатта гана чыгат экен. 100 грамм ичимдик организмге киргенде бул биринчи эле нейрондорго, нерв клеткаларына барат. 100 грамм арак миллиондогон нерв клеткаларын жабыркатат экен. Ал кайта калыбына келбейт экен. Нерв клеткалардан көптөгөн кызматтарды аткарат. Ойлонуу сезими, мышление, эмоцияга, внимание. Ошонун клетканын баары жабыркаганда ал өзүнүн кызматын аткара албай калып атпайбы? Ошондуктан бул туура эмес. Биз көңүлдү көтөрүлүү үчүн 100 грамм эмес, эртең менен 15-20 минут чуркап койсо, анда деле мына бакыттын гормондору бөлүнүп чыгат. Эндорфин, серотонин, дофамин. Башка жолду биз издесек болот. Сөзсүз түрдө. Андан кийин алкоголдук, спирт ичимдиктин көз карандыкты, бул тукум куучулугу барбы негизи? Ооба, туура айтып кеттиңиз. Ичимдикте, аракештикте биз 3 факторго бөлөбүз. Мунун эң негизги факторлорунун бири сиз айткандай биологиялык фактор, социалдык фактор, анан психологиялык факторду 3 факторго бөлүп келебиз. Биологиялык факторга бул ошо ген аркылуу берилүүчү оорулардын бири деп эсептелет аракештик. Ошол эле жанагы түйүлүк жаңы пайда болуп атканда энеси ичкиликти көп ичсе, балага өтүп кетет. Же ошол эле атасы дагы ичип туруп бала жаралса, анда да ушу балага ген аркылуу өтөт. Анан өзүнүн ушу баладагы келечекте тилекке каршы аракештик оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Андан да коркунучтуу. Азыр мисалы үчүн бизде онкологиялык оорулар жашарып атпайбы? Мисалы 5 айлык бала деле, 5 жашар кыз деле соц тармактардан көрүп атабыз. Абдан көп болуп атат. Ошол бала мисалы үчүн сиздер ойлондуңуздар беле, ошол оору каяктан келдик? 5 жашар балада. Ошонун чоң атасы, ошонун атасы же энеси ичкиликти көп ичкен, тамекини көп чеккен, бул ген аркылуу берилип атат. Азапты ошол генедей наристе кыйналып келет. Негизи эжеке мындайда ошол аракеч атанын балдары же мындай бир ошо бүт бардык ичкендер болсо деле кийин бир ичпеген балдар пайда болуп калат го. Булар ошондо кандай же баланын бул жаштыгынан бир оюнун башкача өсүшү же мындай коомдон балким бир башка кишилерден сабак алып калгандай болобу? Кандай болот ошондо? Бул эми ооба, мындайды биз көп көрүп жүрөбүз. Мисалы үчүн атасы ичип, баласы ошол атасынын ичкенин көрүп, үй бүлөдө уруш талаш, атасы иштебейт, күндөн мас. Анан кошуна балдар ошол эле балага айтат, сенин атаң ичет, алкаш, мындай грубо айтканда алкаш дейт да, бала ошондо намыстанат. Кой, мен муну ичпешим керек турбайбы? Ошо ген кууса дагы балада жакшы тарбия болуп, мен муну ичпешим керек турбайбы? Бул жакшылыкка алып келбейт турбайбы деп намыскөй болсо, бала ичкиликтен алыс болуп
бул тарбия жерде баланын мүнөзүнө жараша болот экен бул жерде. Айтсаңыз негизи эмне себептен аял кишинин аракечтикке ошо жакындыгы эркектердикине караганда мындай көбүнчө орчундуу да. Бул дарыланышы кыйын деп айтышат, дарыланбайт деп айтышат. Эмне себептен ушундай? аял кишинин дарылоого оор дегени бул эки мненияда, эки ойдо келишет, окумуштуу адамдар. Так, биринчиси, биз эмне үчүн аялдын оор дарылайбыз деп ойлойбуз. Анткени аял киши кыргыздын менталитетинде бар да, аял киши өзүнүн ичкенин жакындарынан жашырып келет, көрсөтпөйт, кошуна колоңго, жолдошуна көрсөтпөйт дагы. Ал бизге, дарыгерлерге 3-4 стадиясында гана кайрылат. Ошол убактан оор болуп калышы мүмкүн. Бул бир себеби. Экинчи себеби, айымдардын организмде алкоголь дегидрогеназа ферменти аз түрдө бул природадон, жаратылыштан аз түрдө, табияттан аз түрдө берилген дагы. Жана эмени спирт ичимдигин сиңирерди, ал азыраак жардам берип калат да, ошондон аял киши көбүрөөк убакыт сарпталып калат да. Анан үчүнчү себеби дагы бар. Мисалы үчүн эркек адам 100 грамм аракты ичсе, ал 20 саатта өзүнө келе алат. Организмден чыгып кетет уулуу зат. Аял кишиники зат алмашуу кичине кечирээк болгондуктан ал 20 саат эмес, 40 саатта кечирээк. Ошондуктан ошондо эме кылабыз. Аялдар ошо кечирээк дарыланат да. Андан кийин азыркы учурда ушу мисалы үчүн аракечтикке жакын болуп, көп убакыт ичип жүрүп, адам андан кийин ошо аракты тыштаган учурлар болду эле. Мындай такыр ичпей, оозуна албай. Мисалы үчүн ошолорду токтотуш үчүн кээ бир адамдарга атайын уколдорду саят да. Андан кийин ошол жардам берип таасир тийгизген учурлар болду эле. Бизде медицинада алкоголизмди, аракечтикти толук кандуу дарылоо деген жок, выздоровление деген болбойт, бирок ремиссия деген болот да. Кандайдыр бир айлар же кандайдыр жылдар токтото алат. Бирок биз практика жүзүндө көрүп келебиз. Бир жыл, мисалы үчүн бизге келип дарыланат да, ал ошол пациент 10 жылдап ичпеген учурлар болот. Чоң рахмат. Биздин студиябызга келип бергениңизге, бир убакыт учкан куш экен. Сизге эркин микрофон. Урматтуу көрүүчүлөр, Кудай буйрса мына 2021-жыл уй жылы келатат. Уй жылы уйдай бул майлуу сүттүү жылдардан болсун, кыргыз эли пандемиядан аман-эсен чыгып алалык, оору болбосун, тынччылык болсун. Кудай буйрса 10 январда бизге ак кызмат кыла турган президентибизди шайлап алалык. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди чакырып туруңуздар. Биздин студиябызга келип бергениңизге, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Буйруса ошол сиз айткан биздин өлкөдө дагы ичимдикти, алкоголдук ичимдиктерди сатылбаган өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирели.